Ноокат райондук соту мага штраф салды. Эми сот аткаруучулар штрафты төлөбөсөң камаласың деп жатышат. Менин сотум болуп бүттү го. Эгер төлөй албай калсам кандай болушу мүмкүн? Ушул жөнүндө толук маалымат берип коюңузчу. Сураныч. Сот соттолуучуга негизги айып катары айып пул салган болсо, аны 1 айдын ичинде төлөөдөн качса, ал экеселенген айыпка кериптер болот. Демек, мындай мисал катары мындай түшүндүрөйүн. Эгерде сизге сот 100 000 сом айып салган болсо, ал айыпты сиз 1 айдын ичинде төлөбөсөңүз, демек аны сот экеселенген. Демек 200 000 сомго айландырат. Аткаруу өндүрүшү сот аткаруучуларга келип түшкөндөн кийин сизге соттук аткаруучулар кызмат бөлүмү атайын сунуш менен кайрылат. Ошол 1 айдык мөөнөт ичинде айыпты төлөңүз деп. Ал айыпты төлөбөсөңүз, сот аткаруучулар атайын сотко сунуш менен кайрылып, ал айыпты ошол экеселентет. Демек, жогоруда айткандай 100 000 сом айып салган болсо 200 000 сомго айландырат. Ошол 200 000 сомду дагы төлөбөй жүргөн болсоңуз, 2 ай төлөбөсөңүз, анда бул айып камак жазасына айландырылат. Демек, камак коркунучу бар. Ошондуктан бул негизги жаза катары колдонулган айыптарды өз убагында төлөөнү сунуш кылам. Төлөөдөн качсаңыз, ал экеселенет, экеселенгенден качсаңыз, ал оорураак биринчи категориядагы, демек, эркиндигинен ажыратуу жазасы менен алмаштырылышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодекси 59-бирине кылмыш жасаган үчүн дайындалган айып түрүндөгү жазаны аткаруунун тартиби. Соттолгон өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып 1 айдын ичинде айып төлөөгө милдеттүү. Соттолгон негизги жаза катары дайындалган айыпты 1 айдын ичинде төлөбөгөн учурда аткаруу өндүрүшүнүн органы аны төлөө мөөнөтү бүткөн күндөн тартып 1 айлык мөөнөттө сотко айыптын суммасын жазык мыйзамдарында жана аткаруу өндүрүш чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган тартипте 2 эселүү жөнүндө сунуштама киргизет. Негизги жаза катары дайындалган 2 эселенген айыпты 1 ай бою төлөбөгөн учурда аткаруу өндүрүшүнүн органы сотко жазык кодексинин 351-беренесине ылайык айыпты эркиндигинен ажыратуу менен алмаштыруу жөнүндө сунуштама киргизет.